Кыргызстан демилгелеген негизги сунуштун бири өкмөттөр аралык комиссия орток пикирге келген 48 чакырымдык чек ара тилкесин бекитүү болду. Эгер тажик тарап макул болгондо маселе комиссиянын деңгээлинде дароо дүйшөмбүдө чечилмек. Бирок тажик тарап 1 айлык мөөнөт сурады. Бул 50 чакырымга чукул жер Фергана өрөөнүндөгү тоо кыркалары. 48,45 чакырым жерди алып барып бекители деп сунуш кылдык биз. Алып калышты ошончу. Буга чейин былтыр мисалы мен акыркы 5 жылда 1 метр жерде бекитилген эмес да. Бул жолу биз барып 48,45 чакырым жерди алып барып мына биз таптаяр бекители деп колдоруна берип келдик. Биз вообще сунуш кылдык, ушул бүгүн эле бекитпейли десе алар кичине карап чыгайлы деп неметип калды. Тажик тарап ээлеп турган аймак боюнча чек ара тилкелерин өнүктүрүү жана жолдорду пайдалануу боюнча сунушту да кезектеги жыйынга калтырды. Муну менен катар тажик тарап Кыргызстан көз карансыз айланма жолдорду куруп жатканын колдоого алды дейт вице-премьер-министр. Булардын азыр психологиясы өзгөрүп калды да. Баягы бир эле картаны кармап отура берген менен эч нерсе чыкпасын түшүндүрдүк да. 24 десеңер 24 табабыз. Барын андан көрө негизи дүйнөлүк практикада мындай да. ООНдун бир топ адистер, эксперттер бизге мында сунуш киргизген. Ошону буларга жетирип келдик. Негиз катары баягы көз карандысыз мамлекет болгон моменттен баштап ошол тилкени алыш керек депчи. Тажикстан менен Кыргызстандын чек арасынын жалпы узундугу 970 чакырымды түзөт. Анын 520 километрге чукулу такталган. Адистердин айтуусунда тоо кыркалары боюнча тараптарда келишпестик болбойт. Маселенин баары калк жыш жайгашкан аймактарда. Талдоочулардын айтымында эки тарап бири-биринин турумдарын жакшы билет. Чек араны архивдик материалдар же карталарды салыштыруу менен эмес, жер тилкелерин айырбаштоо менен чечсе маселеге чекит коюлмак дейт адистер. Талаш жерлердин баарын тең өлчөп туруп, анан кийин кайсы жака кандай жерди өткөрүш керек бири-бирине. Мына ошентип чек араны чечүү жолу ошондой эле. Башка жол жок. Ар бир тарап өзүнүн кызыкчылыгын гана айтып туруп алса, мына бүгүнкү күнгө окшоп чечилбейт. Чек ара көйгөйүн орток пикир таап, ийкемдүү сунушту кабыл алуу менен чечсе болот дегендер да бар. Өкмөттөр аралык комиссиянын кезектеги отуруму май-июнь айларында Бишкекте өтөт. Нургүл Жумабекова, Бактурсун Дүйшөнбеков, Адлет Муратов, Коомдук 1 канал.